Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Күйөөнүн үй бүлөдөгү милдети кандай? Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Баарыңыздарга Исанын сүйүүсү менен салам айтам. Бүгүн биз сиздер менен күйөөнүн милдети жөнүндө сүйлөшөбүз. Алгач Кудайдын сөзүнөн окуйлу. Элчи Павылдын Эфестиктерге жазылган каттын 5-бөлүмүндө мындай деген сөздөр жазылат. Күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндө сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Ал жыйынды сөз менен, суу менен жууп тазалап ыйыктоо үчүн, тагы кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, өзүнүн алдында даңктуу кылып коюу үчүн өзүн берген. Ошол сыяктуу эле күйөөлөр да аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндө сүйүшү керек. Аялын сүйгөн адам өзүн сүйөт. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескенче машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат. Бул аяттарда күйөөнүн милдети кандай экендиги жөнүндө жазып жатат. Демек, күйөө аялын машаяк жыйынды сүйгөндө сүйүшү керек. Бул кандай? Анткени Иса адамдар үчүн өзүнүн жанын берип койгон. Демек, күйөө өзүнүн аялы үчүн жанын берип койгонго даяр болуш керек. Эгерде күйөөсү өзүнүн аялы үчүн жанын берип койгонго даяр болсо, анда бул чыныгы сүйүүнү билдирет. Анткени Кудайдын сөзү чыныгы сүйүү бул жанын берүү менен көрсөтөт. Күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндө сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Демек, ушул принципте күйөөлөр аялын сүйүш керек. Андан ары 27 аятта тагы кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, өзүнүн алдында даңктуу кылып коюу үчүн өзүн берген. Демек, күйөө аялынын кадыр баркын көтөрүш керек. Негизи үй бүлөдө күйөөсү аялы бири-биринин кадыр баркын көтөрүп туруш керек болчу. Анткени алар бир үй бүлө. Алар бири-бирин ушактабаш керек, бири-бирин жамандабаш керек. Алар бири-биринин кадыр баркын туугандардын арасында, жакындардын арасында көтөрүп туруш керек эле. Анткени Ыйса жыйынды куруп, адамдардын жаны үчүн өлүп 3-күнү тирилди дагы, Ыйса Машаякка ишенип, аны менен жашагандардын кадыр баркын көтөрүп койду. Күнөөдө жаткан адамдарды куткарып, аларды асмандык атуу кылды. Так ошол сыяктуу бүгүнкү күндө күйөөлөр, силер өзүңөрдүн аялдарыңардын кадыр баркын көтөргүлө. Кантип көтөргүлө? Сыйлагыла, урматтагыла, баалагыла, аларга өтө аяр мамиле кылгыла. Демек, эң эле биринчи эркектин үй бүлөдөгү милдети ошол. Андан ары дагы кандай милдети бар? 1-Тимотейге жазылган кат 3-бөлүм 2-аяттан баштап. Бирок ал адам жыйын башчысы кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болушу керек. Ал токтоо, акыл эстүү, адептүү, чынчыл, меймандос, окутууга жөндөмдүү, ичкиликке жакын эмес, эч кимге кол көтөрбөгөн, көржем эмес, дүйнөкор эмес, тескерисинче кичпейил, тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн, өз үйүн жакшы башкара билген, балдарын өзүнүн кадыр баркы менен баш ийдире алган адам болушу керек. Анткени өз үйүн башкара албаган адам Кудайдын жыйыны үчүн кам көрө алабы? Ооба, бул жерде жыйын башчысы кандай болуш керек жөнүндө айтып жатат. Бирок жыйын башчысы дагы бул үй бүлөнүн башчысы. Эгер ал үйүн башкара албаса, ал жыйынды кантип башкарат? Демек, үй бүлө башчысы, демек күйөө, анын милдети кандай? Анын милдети ал кемчиликсиз. Демек, ал сөзгө калбаган адам болуш керек. Демек, ал бир эле жолу үйлөнгөн адам болушу керек. Ал токтоо болуш керек. Ал өзүнүн кармай билген, ал ачуу калтырып жибербеген адам болуш керек. Ал акыл эстүү, демек акылы тунук адам болуш керек. Ал адептүү, ал өзүнүн алып жүргөндү билген адам болуш керек. Ал чынчыл, ал калп айтпаган адам болуш керек. Меймандос. Анткени Кудайдын сөзү бизди меймандостукка үйрөтөт. Окутууга жөндөмдүү. Толтура сапаттар бар. Андан ары ичкиликке жакын эмес. Эгерде күйөө ичкиликке жакын болсо, анда ал эч качан үй бүлөсүндөгү өзүнүн милдетин аткара албайт. Анткени ичкилик анын бүт
жөндөмүн, анын бүт акыл эсин караңгылатып талкалап коет. Күйөө эч кимге кол көтөрбөшү керек. Эгер ал кол көтөргөн адам болгон болсо, анда үй бүлөдөгү тынчтык жоголот. Демек, ал тынчтыкты сүйгөн адам болуш керек. Көржем эмес. Эгерде биздин балдарыбыз, алар да ката кетирет. Биздин үй бүлөдө ар кандай кемчиликтер болот. Бирок күйөө көржеме болсо, анда үйдөгү тынчтыкты жоготот дагы, үй бүлө мүчөлөрүн жемелеп отуруп, үй бүлөнү чачыратат. Көржемелик бул күнөө. Демек, күйөө ушунун үстүнө иштеши керек. Эгерде анда көржемелик бар болгон болсо, анда ал Кудайдын алдына келиши керек дагы. Кудайым, мен ушул күнөөдөн арылтчы деп сураныш керек. Күйөө дүнүйөкөр эмес. Тескенче кичипейил, тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн адам болуш керек. Эмне үчүн? Эгерде күйөө дүнүйөкөр болгон болсо, анда балдарын ошол адеп ахлактуулук жактан өстүрүүнүн ордуна андан көрө акча эле тап деген нерсе менен кыйнап отуруп, балдарды көп нерседен артка тартат. Күйөө тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн адам болуш керек. Анан эң сонун көрсөтмө өз үйүн жакшы башкара билген. Кантип башкарат? Балдарын өзүнүн кадыр баркы менен башкара алган адам болуш керек. Ал күч колдонуп эмес. Ал балдары, анын келинчеги, анын баскан турганы, сүйлөгөн сөзүнүн негизинде алар аны сыйлап урматтап туруш керек. Демек, ал өз үйүн башкара билиш керек кадыр баркы менен. Анткени биз окуп атабыз, эгер ал өз үйүн башкара албаган адам болсо, анда ал кантип Кудайдын жыйын үчүн кам көрөт? Демек, Кудайдын жыйынынын жетекчиси болобу, болбойбу? Бул ар бир күйөөнүн милдети деп эсептейм. Демек, урматтуу угарман, эгерде сиз өзүңүздүн ушул жогоруда айтылган сапаттар жок болуп жаткан болсо, анда ошол сапаттарга ээ болууга сизде мүмкүнчүлүк бар. Анткени Иса адамдарды өзгөртүп, адамдарга өмүр берип, анын жашоосун баталуу кылуу үчүн келген. Эгерде ким Исага келип, Иса, менин күнөөмдү кечир деп чын жүрөктөн кайрылган болсо, анда Иса аны кыла алат. Ошондуктан Кудай сизге батасын берсин. Ушул жазууда айтылган милдеттер сиздин жашооңузда болушун биз каалайбыз. Амин.